Так, запись кетти буюрса. Телеграмдан чыгып атабыз, YouTube'дан проблема болуп калды. Но сөзсүз түрдө бул YouTube каналга жүктөлөт. Ошону унутпайбыз, бул биздин YouTube каналыбызга жүктөлөт. Ошол жактан толук түрдө, если чогуу убактыңыз жок болсо, көрүп алсаңыздар болот экен, э? Так, звук, камера, экран, все норма. Барыңыздарга жакшы көрүнүп атат деген ойдомун. Если суроолоруңуздар боло турган болсо, биздин өзүбүздүн Telegram каналдын чатына жазсаңыздар болот. Ошол жактан полностью сиздерди кызыктырган суроолорго жооп берем, туугандар. Так, алтында sell позициядабыз. Эмне үчүн десеңиздер, так, бул жакта бизде именно менин студенттерим жакшы билишет, мына стратегияны, 70 шам деп туруп название коюп койгом. Именно ушул чекиттен баа жогоруга кетпей атат, и ушул чекитте баа туруп калды. Башкача айтканда, flat движенияга түшүп калды. Эми локальный таймфреймден көрөбүз. M15 таймфреймде бизде эмне болуп атат? M15 таймфреймде давайте графикти өчүрүп салып, нөлдөн анализ жасайлы. M15 таймфреймде последний уровень сопротивлениясы, бул жактан бизде эң акыркы мына максимум. И ушул эле максимумдун эмнеси бизде? Шпилкасы, вот, уровень сопротивления, пробой не формация алган жок, туугандар. Ал эми бул жактагы line чатыбыз боюнча локальный линия трендасы, вот, локальный линия трендасы бул чекиттен пробой не формация алды, максимум түрдө ретест болушу мүмкүн, и ретесттен падение көрүшүбүз мүмкүн экен, туугандар. Так. Ну, стоп алсак деле не жалко. Эми бул жактан именно классикалык теория боюнча уровень сопротивления бар болчу бул жерде, пробой не формация, ретест деп турат экен в данный моментте. Демек, ретест информациядан, скорее всего, sell позицияга кирсек болот экен. Мен sellге кирип койгом. Стоп лоссубуз 5210 болот. 5205ке да койсоңуздар болот. 5206 биздин стоп лоссубуз болот экен. Так, бул жакка сиздерге жазып бербесем, 5206 бизде стоп лосс. Take profitибиз 5130. Так, 5130га биз take profitибиз коюп коебуз. Сделка ачып коюңуздар. Реал шоту жоктор, жемо шот менен деле ачып койсоңуздар болот. Чтобы хотя бы, ну, как практика жүзүндө үйрөнөсүз деген ой менен, э? Раз бекер жаткандан бекер иште дейт го. Ошого жараша. Но в основном алтындын бүгүнкү падениясы минимумдарга чейин да болуп кетиши мүмкүн. Анткени именно smart money теориясы боюнча карасаңыз, мынагы экөөсү ликвидность дейлет. Андан мурункулары деле, бул жактары тоже минимумдар бизде эмне болот экен, ликвидностьтер деп эсептелинет экен. Ну, как мен ликвидность эмес, свип деп түшүнгөм. Дайыма ошондой шпилка калып кеткенде, баа шпилкага келип, шпилканы жаңылап, потом анан жогоруга кетет дейлет. Именно ушул теория бизде мен үйрөнгөндө свип деп үйрөнүлгөн. Ликвидность дейилген эмес, свип дейилген, свип. Экөөсүнүн айырмасы жок атак. Экөөсүнүн айырмасы жок. Так, чатым каяка жоготуп алдым? Мына. Так, ну, экинчи take profit кылып туруп 5190го да ТПны коюп койсоңуздар болот. Так, бул жер бизде биринчи ТП дейилсе да, например, ушул жерде где-то бир 50% сейв кыла турган болсок, экинчи take profitибиз бизде 5091 болот экен. 5091. Бизде эмне болот экен? Экинчи take profit зонабыз болот экен, тууганым. Так. Башка паралар. Биткоин
биткоинде лонг позицияга идея издеген жакшы. По-любому ушул жактагы максимумга чейин чыгып келет болушубуз керек. Да, падение болушу мүмкүн. Скорее всего, ушул именно ушул жерде sweep and track алып кеткен да. Мына ушул шпилканы уруп жаңылап туруп 70.000 деген уровеньден, психологик уровеньден селге кетишибиз мүмкүн. Ага чейин буну эмне кылат экенбиз? Лонг позицияда биткоинде бир аз паденияны күтүшүбүз мүмкүн. Так. Евро аут парасы. Евро аут парасы минимумда турат, уровень поддержкада. Давайте теперь глобальный таймфреймди карайлы. Ну, бул флетовый движенияда лучше сделка киргенге вариант туган. Именно момундай парада. Чтобы красиво график жок. Покупка кылайын десеңиз деле, продажа кылайын десеңиз деле. Покупка кылайын десеңиз бул жактагы максимумду бузуш керек. Продажа кылайын десеңиз бул жактагы минимумду бузуш керек болот да. Минимумду бузуп койгон, продажага чейин десеңиз стопуңузду каяка коесуз. Максимум онун үстүнө кором десеңиз стопуңузду алып дагы тарапка кетет. Лучше керек эмес. ГВП GPY менде бул жакта идея бар экен эле. Именно линия трендасынан отбой, либо пробой болуп кетсе ылдыйга кетиши мүмкүн делген. Но мен ноутбугума кимчиген билбедим. Так өтө сонун отработкалап бериптир. Ну, GPY паралар. Давайте USD-ны көрөлүчү. Кече мен тема өткөм. USD-да. Go long позиция. USD buy покупка. Кайсыл жерден десеңиздер, именно мынагы жарым сааттыктардан карайлы. Бизде мынагы последний максимум эмне болуптур? Пробойный формация болгон. Ретести да берген, и то жогоруга кеткен. Давайте ушул именно иена боюнча менин өзүмдүн индикаторум бар болчу. USD GPY'дин өзүнө специально жасалып чыккан индикаторум бар болчу. Бак бул ылдыйга бузуп коюптур, но стоп-лоссын отработкалаптыр. Стоп-лоссын алыптыр. Ну, андан мурунку күн өтө сонун отработка кылып берген экен бул жерде. Жокто ложный пробой кылып тур. Если азыр мына ушул максимумду пробитие кылып кете турган болсок, бизде бул максимумду бузуп өтө турган болсок, ушуну денеси менен жогоруда бузуп кое турган болсок, стоп-лоссду ылдыйга коюп туруп покупка кылып көрсөк болот USD иенаны. Ну, канча минут калыптыр? 27 минуттан кийин покупка кылып көрсөк болот. Так, мында деле take profit соотношение 1 к 2 соотношение кылып туруп кое койсок болот. Эми, эмне үчүн лонг позиция десеңиздер, чтобы карагыла. Локальный линия трендасы бул жакта мына биринчи, экинчи минимумду бириктирип туруп тартканыбызда бизде эмне болуп атат? Бул жерден баа биринчи жолу отбойный формация алып атат. Вот мына ал жерден биринчи отбойный формация, экинчи жолу отбойный формация, үчүнчү жолу отбойный формация, төртүнчү жолу келип атат да, төртүнчүсүнө бизде горизонтальный линия берип атат. Демек бул жактан отбой алган. И то бул үстүдөгү линияны, и бул жердеги сопротивленияны бузуп кое турган болсо, демек бул жогоруга кетиши мүмкүн деген чечимди берет. USD лонг позиция, если чого кирип койсок болот, 26 минутадан кийин кирет экенбиз. USD GPY. Ну, FIBO теориясы боюнчачы. Если бул импульс боло турган болсо, бул коррекция боло турган болсо, например, 0,5618ге келе турган болсо деле, так. В данный момент идеальный зонада турат деген да. И то, муну коррекцияга тарта турган болсок, мисалы үчүн, 1,618ге чейин рынок келип берет деген теорияны берет да. Ушул жака чейин баа келип берет деген чечимди берет. Ауткат буларга иштебейбиз. Outuse буга да иштебейбиз. Кыймыл жок чтобы сделка ачалы десек,
Бул параларда кыймыл жок. Так, мен именно классиканы түшүнгөн трейдерлер бул жерде кайсыл модель бар экенин автоматом табышты. Анткени карагыла, баа дайыма импульсивный аракет болгондон кийин, баада мына импульсивный түшүү болгондон кийин дайыма бир аз коррекция берет. Вот ушул коррекция убактысында бизге продолжение тренддеги модельдерден бирөөсүн жасап берет. Көргөн болсоңуздар. В данный момент пробойный формациясын берген, red тестте турат. Бул жерден азыр селге кирсек, биздин стоп лоссубуз слишком чоң болуп кетет. Ошоның үчүн, если бул жактагы минимум поддержкага чейин red тест бере турган болсо, селге сделка ачып көрсөк болот. Бул жакта да. Если чогуу бул жакка red тест бере турган болсо, селге ачып көрсөк болот. Если red тестин бербей турган болсо, лучше керек эмес. Так, евро-доллар. Бул парада пока что сделка ачпайбыз, анткени базар глубокий флетке түшүп калды. Базар флет движенияда, базар флеттен чыккандан кийин потом анан сделка ачат экенбиз евро-доллар парасында. А то в данный момент сделка ачкан не вариант. Так, NZD USD линиядан отбойный формациясын алыптыр. Локальный линия трендасы бар болчу экен эле бул жерден. Голованын правый плечосун жасап атпырбы? Жок, бул жакта уник болуп калат, жакшы болуп калат. Красиво график жок да. Мына жерде алайын десекчи. Бул жерде алсакчы. Например, эмне үчүн бул жерде алдым десеңиздер, мына баа чыккан, именно ушул чектен продажа болгон. Кайра дагы покупкага чыккан, бул жактан дагы продажа болгон. И то линия трендасынан отбойный формация алган. Бул жактагы сопротивление кайра дагы пробой болгондон кийин эмнеге айланып калган? Поддержкага айланган, потом дагы кайра астына пробой кылаарына бул бизде уровень поддержкага айланып калган. Ошол себептен NZD USD парасында бир аз локальныйраак таймфреймден точка выхода издеп көрөбүз. Так, локальный таймфреймде бизде бул жактагы горизонтальный линия трендасы пробойный формация болуптур. Демек, NZD USD парасына тоже шорт позициясын алып көрсөк болот. Давайте буну стоп лоссу бир аз кичирээк кылалы. Take profit'ин эле ошого жараша кылабыз. 1/3 соотношение, если чого, кирип кармап көрсөк болот экен. Так, USD иена. Аз точка выхода турат. 51.81ден кириптирбиз. 80де жүрөт ба? Так, NZD USD шорт позиция.
Так, сделкаларыбызды ачып алдык. Так, эми түшүндүрүп берейин, бүгүнкү теманы. Бүгүнкү тема бизде кечээ вопрос жаралган. Именно таймфреймдерди кантип комбинация кылып колдонсом болот и таймфреймдер аркылуу кантип точка вход тапсам болот. И то ушул таймфреймдерден биз кантип өзүбүздүн сделкабызды страховка кылсак болот деген суроо берилген. Демек, бүгүн ошол суроого мен жооп берет экенмин. И то ошол суроону мен стратегия көрүнүшүндө үйрөтүп берет экенмин. Так, карагыла. Стратегия называется DFC. Dual Frame Strategy дегени бул эки таймфрейм стратегиясы деп аталат. DFC деп аталат. Dual Time Frame Strategy. Эки таймфрейм стратегиясы деп аталат. Так, в основном DFC маанисин түшүнүп алдыңыздар. DFC Dual Frame Strategy. Эки таймфрейм стратегиясы. Эми карагыла. Бизде таймфреймдер боюнча глобальный таймфреймдер бар. Глобал таймфреймдер. Так. Глобал таймфреймдер. Глобал таймфрейм. Бул бизде кандай таймфрейм десеңиздер, именно H4 таймфрейми сиздерге жазып көрсөтүп берейин. Так, например, бир күндүк таймфрейм, H4 таймфрейми, андан тышкары кайсыл таймфрейм? H1 бир сааттык таймфреймдер. Эгерде биз рынокто ушул таймфреймдерде, в основном ушул таймфреймде анализ жасаңыздар дейли. И то ушул таймфреймде сиздерди рынок жакшы көргөзөт. И то өзүңүздөрдүн точка входуңуздарды, позицияңыздарды издегенге выгодно түшөт дейли. Эми карагыла. Эгерде биз D1 таймфреймде рынокто анализдей турган болсок, кайсыл таймфреймде точка вход табышыбыз керек? Как минимум дегенде M30 таймфреймден точка вход табышыбыз керек. Flat'te туруп калат да. Эгерде биз H4 таймфреймден рынокто анализдей турган болсок, анда кайсы таймфреймден? M15 таймфреймден точка вход табышыбыз керек. Азыр кантип биз ону аныкташ керек? Линия трендасы же болбосо уровень айырмасы жок. Кантип таймфреймдерди комбинация кылганды көрсөтүп берет экен. Эгерде биз H1 таймфреймде рынокто анализдей турган болсок, анда биз кайсыл таймфреймде точка вход табышыбыз керек? M5 таймфреймде точка вход табышыбыз керек экен. Так. M5 таймфреймде точка вход табылат экен. Эми глобальный таймфреймдер болсо, булар бизде экинчиси локальный таймфреймдер болот экен. Көргөн болсоңуздар, бул локальный таймфреймдер. Локальный таймфрейм деген бул кичинекей таймфрейм деген. Локал таймфрейм. Эми биздин в основном кыла турган жумушубуз DFC стратегиясы боюнча глобальный таймфрейм, локальный таймфрейм бар, D1, H4, H1 таймфреймдерибиз бар. Эгерде бизде, например, рыноктун негизги структурасы боюнча, нисходящий тренд, дайыма импульс, коррекция, кайра дагы импульсивный формация менен жүрөт экен. Коррекция, кайра дагы минимум. Ушундай формацияда жүрө берет. Нисходящий тренд болсо, биз эмне кылабыз? Классикада иштеген классик трейдерлер эмне кылышат? Линия трендасын күтүшөт. Той линия трендасы максимум бузуп өтүлгөндөн кийин, бул жактагы последний мына ал жактагы максимум пробитие болгондон кийин, ал жер бузуп өткөндөн кийин уже бул жерден кайра дагы линияга ретестен эмне кылышат? Покупкага идея издешет. Smart Money ICT стратегиясында иштеген трейдерлер именно бул жерде эмне болду? Slom структура, change of character дейшет. И бул жерде имбаланс, ордер блоктор бар дейшет. Ушул жерден покупка кылышат. Fibonacci колдонгон трейдер эмне кылат? Fibonacci колдонгон трейдерлер последний максимумдан минимумга чейин Fibonacci'ни тартышат дагы оптимальный трейдтен покупкага
кошулуп алышат экен. Оптимальный трейдтен покупкага кошулуп алышат экен, допустим, бул жерден. И 1618, 0618, 1618, 2618 take profit зоналар кылып туруп колдонушат экен. Fibonacci теориясы боюнча, ал эми уровеньдер боюнча, мисалы үчүн, бизде бул жакта последний бул жерде импульсивный түшкөн, и именно ушул чекиттен баа жогоруга кеткен, уровень темасы боюнча. Демек бул жерде бизде эмне бар эле? Support бар эле. Support пробойный формация болду, но буну ложный кылып туруп кайра дагы жогоруга кесип өттү. Демек кайра дагы келеринен классик модельде голова и плечо модели, и именно уровень сопротивлениясына рынок келди дейишет да. Ушул чекиттен точка вход издешет. Эми кантип точка вход табыш керек? Вот именно биздин рынок келген убакта бизге кандай формация жасап бериш керек? Вот именно бизге ушул чекит интересный болот да. Вот именно мына жердеги график. Рынок келди биздин зона интересибизге, же болбосо уровень сопротивления, же болбосо уровень поддержкабызга келди. Биз кантип точка вход табышыбыз керек? Вот ошол алага интересный болот экен. И ошону көп учурда биз ушул чекитке келгенде ошибка келтирип алат экенбиз да. Например, рынок келгенден кийин бизде дайыма уровень темасы боюнча биринчи какой-то бир разворотный модель жасап бериш керек дейбиз. Разворотный модель жасап бериш керек. Же болбосо кайра дагы мындай головой плечо модель керек. Же болбосо кичинекей болсо дагы мындай каналдын пробою керек деп билебиз. Какой-то бир мындай бир трендовый линиясынын пробойный формациясы ушул локальный таймфреймде керек. Демек бул чекит бизде 4 сааттык таймфрейм боло турган болсо, бул жер бизде, например, H4 боло турган болсо, так. H4 боло турган болсо, глобальный таймфреймибиз. Демек биздин именно рынокко кирген чекиттеги таймыбыз канча болуш керек эле бул жакта? Мына H4 M15 деп атат. Демек рынокко келген чекиттеги график бизде M15 таймфреймде болуш керек. Кааласаңыз M15 менен M1ди, M3дү, M5ди комбинация кылып колдонсоңуз да болот. M15 таймфрейм менен скальпинг кылам десеңиз, вот сизге вариант. 15 минуталыкта глобальный зоналарыңызды чийип аласыз дагы. 1 минутный таймфреймде ошол жерге келгенден кийин разворотный модель издеп туруп, сделкага кирип кошулуп скальпинг кылсаңыз болот. Ал эми рынок келген убакта именно day трейдинг үчүн бул жерде биз эмне кылышыбыз керек? M15 таймфреймди карашыбыз керек. M15 таймфреймден какой-то бир структура издешибиз керек. Либо покупка, либо продажа. Болушунча именно ушул чекиттен разворотный модель издешибиз керек да, же болбосо какой-то бир структура, момундай трендовый линиясы, же болбосо WM модельдерин издеп туруп, именно ушул чекиттен биз покупкага идея издесек болот экен. Стоп-лоссубуз кыска болот, соотношение 1 к 2 соотношение коюшуңуздар керек. Болушунча 1 к 2 соотношение менен стабильно в день иштесеңиздер, уже өзүңүздөрдүн риск менеджментиңиздерди строгий кармап, и то өзүңүздөр үчүн да плюс чтобы ашыкча убактыңыздар болот. Например, күнүмдүк планды толтурганыңыздардан кийин кайра дагы рынокко кирбейм деген строгий эрежени кармап туруп кириңиздер, сиздер трейдингден минуска кирбейсиздер. Бизде эмне болуп калат? Например, сиз күнүмдүк планыңызды жабасыз. Например, $20, $100 балансқа $20 иштейсиз, мисалы үчүн, $30 иштейсиз. Кайра дагы эмне болот? Башка бир сигнал группадан how use the buy now деген сигнал келет. 100% уверенность, гарантия менен айтам. Может менен келет, может башка бирөөдөн келет, может какой-то бир өзбек трейдерлерден келет, чтобы любой трейдер азыр ушундай өзүңүздүн эле телеграмыңызды текшерип көрсөңүз, как минимум дегенде 6-7 адамга подписаться кылгансыз, сигнал группаларга кошулгансыз, туурабы? Мен өзүм деле мисалы үчүн 5-6 адамга подписка кылгам да. Вот, өзүңүздүн планыңызды толтурдуңуз. Мисалы үчүн рыноктон чыгып кеттиңиз, башка бирөөдөн сигнал келген убакытта сиз өзүңүздү токтото албайсыз. Токтото албай каласыз. Давай ушудан эле иштеп, дагы бир жолу кичине иштеп алайынчы. Мени ким урушат? $20 иштедим го деген эрежени коюп аласыз. Өзүңүз алдай бересиз, өзүңүз чалгытасыз. И натыйжада эмне болот дагы? Эртең мененки тапкан $20 да жоготобуз. И
$20 да жоготосуз, и то да просадкага кирип кетесиз. Бүгүн депозит кылган $100 до конца слив болуп кетип калат. Демек, в основном слив кылуунун риск менеджменттин строгий эрежеси план менен иштеш керек. План менен дегенде канча жоготушуңузду сиз так и даана билишиңиз керек. Например, $20 жоготушканга даярсызбы? $20 жоготконуңуздан кийин кайра рынокко, графикке кайрылып карабаңыз. Рынокко карабаңыз. Анткени эмнеге? Сиз жоготкондон кийин өткөндө бирөө мага вопрос берди да. Трейдингден кантип чыгып кетсем болот деп. Чыга албайсыңар. 100% уверенность менен айтам, чыга албайсыңар. Анткени адамдын психологиясы ошого байланышылган да. Например, стоп-лосс алдыңыз да. Сделкаңыз стоп-лосс менен жабылды. Адамда биринчи оюна кетти. Как будто аны көчөдө бирөө яттан кулагы деп сөккөндөй болот да. Кайра жооп кайтара албайсыз. Просто так сиз жөндөн жөн кордоп койду да алчы. Эмне болот? Ошол урушуп койгондон кийин стоп-лосс алганыңызда, бул как будто көчөдөн бирөө сизди урушкандай эле болду. Өч алгыңыз келет. Яттан токтой турчу. Сен кимсиң? Ким менен сүйлөшүп атканыңды билбей атасыңбы деп туруп кайра дагы өч алганга аракет кыласыз да. И натыйжада полный баланс эмне болот? Слив болуп ударыңызга 5-6 эсе удар менен кайтарып сизди рыноктон чыгарып салат. Эгер ошол жерде кирбегениңизде эчтеке кылбайт эле, сизди эч ким урушпайт эле, мисалы үчүн, сизди эч ким мажбурлабай атат акча тап деп. Сизди эч ким урушпай атат. Но болгону эмне болуп атат? Адамдын өзүндө жадность болуп атат. И то именно ошол жерден кантип именно ошол жерде стоп алгандан кийин перезаход кылышым керек. И то бүгүнкү минусумду хотя бы эмне кылышым керек? Кайтарып коюшум керек деген ой менен отура берет экенбиз. В основном биздин эң кетирген ошибкабыз ушуда болот экен да, туугандар. Мен изилдеп чыктым, что мен өзүмдө деле болот андай нерсе. Мен өзүмдүн башыман өткөн нерсени айтып атам да. Мен өзүм жизнь токтото албайм. Мен азартка кирсем катуу кирип кетип калам. Сиздерге окшоп мисалы $100-200 риск кылып отурман. $1000-2000 риск менен дагы кирип кетип калган күндөр болгон да. Мен рискке киргенде өтө чоң азартка кирип кетип калам. Өзүм тоже чыгышым кыйын. Кантип чыгам? Сүйлөшкөн кызыма кетип калам, биринчиси. Чалгыйм ошондо. Анан MetaTrader 5 платформасын удалить этип тастайм. Просто так удалить этип салам. Так, сигналка элеби, мен башка группаларда жокмун, башым айланып калабы деп кирген эмесмин, жадность ойноп кетет. Кантип карабаш керек? Сукуп стоп-лосс менен болсо деле тейк алсак деле кайра эле график карай беребиз дейт. Карабаш керек график. Өзүңүз тоготпосоңуз, негизи трейдерди кандай экен? Любой бир жумуштун, мисалы үчүн, любой бир жумуштун, абсолютно любой. Сиз кандай болсоңуз, ошол жумушуңуз деле ошондой болот. Раз өзүңүзгө берген сөзүңүздүн үстүнө чыга алдыңызбы, өзүңүздүн үстүңүздө иштей алдыңызбы? Ал кичине тынч болуп каласыңар, пожалуйста. Эшик тияктабы? Бул жакта эмеспи? Эшикти жаап коюңузчу. Ал токтобойт, аны токтото албайбыз. Аны кантип жоготуш керек экенин билбейсиздер. Дисциплинага түшүшүңүз үчүн как минимум дегенде сизге 8 ай либо 9 ай, 1 жылдык тажрыйба керек да. 1 жылдык тажрыйбага түшкөнүңүздөн кийин, 1 жыл стабильный торговля кылганыңыздан кийин, потом анан уже риск менеджментке түшүп каласыз. Адамдын көзү качан тоет, вот ошондо адам эмне болот? Прибыльга чыгып баштайт. Ага чейин түшүш кыйын. Аны адамдын өзү токтото албайт, тууганым.
Кирип койдуңар беле? Алтынга. Жатам эмне дейт? Кирип койдуңар беле? Ну, пока что 10 пункт движения. $10 разницасы ойноп койт да ушул чекиттин өзүндө. Бирок шегара азыраак челленджден өткөндө деле реал счёту деле эмоция болот экен айтты. Ой, любойундай эмоция болот. Любойундай эмоция болот тууганым. Энсити пока что просадкадабыз. USD иена пока что просадкадабыз. Күтөбүз. Может, TL-дирактан кайтып кетет. Допустим, карагыла. Бизде ушундай бир азыркы көрсөтүп берген стратегиям боюнча эле, мисалы үчүн карагыла. Тарыхтан көрсөтүп берем, эми айла жок. Туура түшүнөсүздөр. Мына последний эле графиктерден көрсөтүп берем. Допустим, карагыла. Мына жакеттен бизде эң сильный уровень сопротивления бизде бул жакетте. Эң сильный уровень сопротивлениясы эң сильный уровень сопротивлениясына баа келиш керек. Допустим, мына жерден карагыла. Именно ушул чекиттен сильный уровень сопротивлениясы бизде эмне болгон? Именно ушул минимумдан баа келген, именно ушул чекиттен уже артка разворотный формация башталган. Бизге минимум поддержкага келди. Биринчи себеп бизде карагыла, эреже боюнча эсептейбиз. Биринчиси зона поддержка деп койсоңуз болот, например, зона поддержка. Зона поддержкага келди, допустим, зона поддержка. Мына жер уже бизде эмне болот экен? Зона поддержкабыз болот экен. Вот нагыл чекит зона поддержка болот. Вот именно ушул чекиттен покупкага кеткен. Чтобы эмнеге? Тарыхта ушул жерден крупный покупатель чыккан да. Крупный игрок покупка кылган. Демек, кайра дагы ушул чекитке келгенде именно ушул ценадан жогоруга кетип калышы мүмкүндүгүн чечимди берген да. Так. Эми карагыла. Бизге эмне интересный болот? Именно ушул чекитке келгенден кийин рыноктун кыймылы, локальный таймфреймде LTF керек. LTF дегенде локал таймфрейм деген. LTF дегенде локальный таймфрейм деген да. Так, допустим, бизде локальный таймфреймге рынок келди. Түшүн башкачараак кылып койдум. Допустим, 4 сааттык таймфреймден кайсы таймфреймге өтөт элекпиз? 15 минутталык таймфреймге өтөбүз. 15 минутталык таймфреймге өтөбүз. Бул жагы мага рынок көрсөтпөй атат. Подпискаңды жогорулат деп атат. Зачем акчамды кетирип турабы? Бул жакын атабыз. Ничего не происходит. Келечектен аталып коебуз. Так. Допустим, карагыла. Мына жер именно ушул чекиттен ба сильный ылдыйга кеткен экен. Вот именно мына жерден ба сильный ылдыйга кеткен. Допустим, именно ушул чекит. Демек, рынок ушул чекитке кирип келер убактысы бизге эмне бериш керек? Точка вход бериш керек. Но пока что рынок кирип келди. Демек, бул жерде DFC модель жасалган эмес. Эми, бул чекитте, например, рынок келди, именно ушул чекитте минимумдан ба жогоруга кеткен. Допустим, бул жерден ба эмне болгон? Импульсивный жогоруга кеткен. Кайра дагы рынок келер убакытта вот именно мына жердеги графиктен биз локальный таймфреймден точка вход табышыбыз керек. Допустим, бизде ушул жерден точка вход издеп көрөлү. Локальный таймфреймден, допустим, мына жерден уже бизге интересный боло турган чекит, вот мына график бизге эмне болот? Интересный болот. Допустим, красный кылып коеюн. 15 минутталык таймфреймге өтөбүз да, и именно ушул чекиттен сиз эмне издейсиз? Точка вход издейсиз. Именно ушул чекиттен рынок келгенден кийин сразу кире бербейсиз, точка вход издейсиз. Точка вход боюнча эмне бериш керек бул жерде? Теория боюнча какой-то бир линия трендасы, допустим, какой-то бир линия трендасы берилиш керек. Каласаңыз беркиндейинен чыгып алсаңыз болот, момундайынан чыгып алсаңыз болот, айырмасы жок. Же болбосо головой плечо модельдери, разворотный структура, линия графигинде, мисалы үчүн, последний максимумдун пробойный формациясы керек. Ну, мен в основном ушул линия графигинде точка вход табам. Мага рынок зона поддержкама келгенден кийин эң последний могу менде максимум болот.
Вот ушул максимумду свечка бузуп өтөөрүн, вот свечка бузуп өтүп жабылаарыны мен уже мына жерден покупка кылам деген да. Мен уже ушул чекиттен покупка байга сделка ачам, стоп лоссуму ушунун минимумуна коем деген. Допустим, линия графигине койсоңуз, и то голова и плечо моделин берип берди. Ну, точка входдор толтура. Допустим, бул жерден бербеген болсо деле мына, например, бул жакта линия трендасын билбесеңиз да, мына восходящий, бул жерде кичинекей эмне бар экен, канал движениясы бар экен, восходящий канал бар экен, допустим. Ушул жерден пробойный формациясына бул чекиттен покупка кылып алсаңыз болот эле, мисалы үчүн бул жерден байга сделка ачып алсаңыз болот эле. Же болбосо последний максимумунун мына пробойный формациясына бузуп өтүп свечка жабылгандан кийин бул чекиттен стандарт алалы. Например, бул жерден покупка кылды. Стоп лоссун минимумуна койду. Take profit канча болуш керек дедик? Take profit 1 к 2 соотношение болуш керек. Нагыл жерде сиз уже рыноктон чыгышыңыз керек. Все. Ушул чекитте рыноктон чыгышыңыз керек. Бүттү. Бүгүнкү торговый день бүттү. Кааласаңыз бир неделяга бүтүрсөңүз болот. Бир жумага, 10 күнгө, өзүңүзгө канча күндүк прибылиңизди алдыңыз, ошого жараша содаңызды токтотуп, не обязательно күн сайын рынокко сөзсүз түрдө кириш. Точка вход идеальный график болсо, ошондо болот. 5130га коелу сөзүмүз. Түшүндүңүздөр, например, минимумда какой-то бир точка вход берди поддержкадан кошулуп алдыңыз. Мен 5-6 түрдүү точка вход көрсөтүп бердим. W модели, какой-то бир линия трендасы, же болбосо мына восходящий канал бар экен бул жерде, же болбосо последний максимумдун пробойный формациясы, айырмасы жок. Любойун жасагандан кийин рынокко кошулуп алсаңыз боло берет. Допустим, аудиозду в данный момент мен сел алгым келип атат. Кирем десеңиздер, вот аудиозду парасы селге кошулуп алсаңыздар болот. Стоп лоссун максимум коюп, 1 к 2 соотношение кармап көргүлө. Бирге давайте бир $50 риск кылып көрөбүз ушуга эле. $5205. Например, аудиозго да селге сделка ачып койдук. Так, эми кимде кандай суроо бар, түшүнбөгөн. Бүгүнкү ушул в основном урокту теорияны түшүндүрүп бердим. Запись YouTube'га чыгат. YouTube'дан 5-6 жолу көрүп алсаңыз, үйрөнүп аласыз. Не сразу үйрөнүп кете албайсыз бул стратегияны. Кайра бэктест, кайра кайталашыңызга туура келет. И ошондо сиз өзүңүз натыйжага чыга аласыз. Так, видеону аягына чейин көргөн болсоңуз, барыңыздарга рахмат. Буюрса, кайра дагы ушундай ютубтарга видеолорду чыгарып турабыз. Мен